Калкты массалык түрдө эмдөө максатында 414 убактылуу эмдөө пункту ачылды. Мунун 646-сы мамлекеттик медициналык мекемеде, 10 жеке медициналык, 100 жалпы билим берүү, 12 соода оюн-зоок, дагы 12 маданий спорттук жайларда, 31 базарларда жайгашып, 103 мобилдик топ бар. Республикалык штаб белгилегендей, Бишкек шаарындагы номер 15, номер 5 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, Ош шаарынын Ак Тилек Кечи районундагы шаардык оорукана, Курманжандатка 122 дареги боюнча жайгашкан тез жардам станциясы, Курманжандатка 157 дарегиндеги шаардык оорукананын эски имаратында, Ысык Көл облусу Каракол шаарындагы медициналык колледж, Жалал Абад облусундагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ачылган пункттар күнү-түнү иштейт. Алымкадыр Бейшеналиев эмдөөдөн өткөндөргө 10 гигабайт интернет берилет дейт. Коронавирустун 3 толкунунун туу чокусу өттү. Бул туурасындагы маалыматты Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымдады. Анын айтымында азыр калкты эмдөөдөн өткөрүү керек. Азыр эмдөө иштерин тездетип жатабыз. Сентябрь айында окуучуларды салттуу түрдө мектепке кайтып келишин каалайбыз. Эмдөөдөн өткөндөргө 10 гигабайт интернет бонусу берилет. Кафе жана ресторандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эмдөөдөн өткөн зыяратчыларга жеңилдиктерди беришет. Тамак аш тейлөө түйүндөрү мындай чараларга макул, кантсе да алар дагы кадимкидей иштегиси келет дейт министр Алымкадыр Бейшеналиев. Дүйнөдө карызы эң көп өлкөлөр аталды. Япония дүйнө боюнча мамлекеттик карызы эң көп өлкө катары аталды. Бул туурасындагы маалыматты РИА Новости маалымат сайты стратегиялык иштеп чыгуулар институтунун инвестициялык анализ жана макроэкономикалык изилдөө борборунун жетекчиси Даниил Намет кеңешилтеме берүү менен жазып чыкты. Карызынын көлөмү боюнча кийинки орунда Улуу Британия, АКШ жана Еврозона, евро валютасын колдонгон өлкөлөр турат. Эксперттин айтымында Япониянын мамлекеттик карызынын суммасы өлкөнүн ички дүң продукциясынан 234%га көп. Ал эми Улуу Британияныкы 144%га, АКШныкы 160%га, Еврозонаныкы 120,4%га көп. Ошондой эле ал коронавирустук кризистен улам макроэкономикалык шарттар начарлап кетсе, дүйнөлүк банктар каржы системасындагы туруктуулукту сактоо үчүн рыноктун өзгөрүшүнө карап адаттан тыш кадамдарга баруу даяр экенин көрсөткөнүн белгилеген. Токиодогу Олимпиадада алгачкы мелдешке катышкан спортчудан коронавирус табылды. Токиодогу Олимпиада оюндарында Нидерландынын спортчусу Фин Флорейн коронавирус аныкталган алгачкы спортчу катышуучу болду. Бул туурасында маалыматты чет өлкөлүк басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, андан COVID-19 вирусу жума күнү кайык менен сууда сүзүү боюнча алгачкы мелдешке катышкандан кийин аныкталган. 21 жаштагы спортчу эртеси мелдештерге чыккан жок. Ал эми жекшемби күнү Олимпиада оюндарына байланыштуу Токиодо жүргөн 10 адамдан коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчулар 2 алтын, 1 коло медаль тагынды. Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча кадеттер арасындагы мелдеште Кыргызстандан барган спортчулар 2 алтын, 1 коло медаль жеңип алды. Кыргызстанда Манастын улуу Семетей тасмасы тартыла баштады. Бул туурасында фильмдин продюсери Өмүрзак Төлөбеков билдирди. Анын айтымында, кино Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Жалил Садыковдун Манастын улуу Семетей пьесасы жана Семетей эпосунун негизинде тартылат. Тасманын тартуу иштерин Чуңкурчактан баштадык. Ал жерге хан ордо орнотконбуз. Андан кийин Ысык көлдүн, Таластын көп жеринде тартылат. Тасма 2,5–3 сааттык болот. Кинотеатрларга прокатка чыгаргандан кийин өзүнчө телесериал болуп көрсөтүлөт. Азырынча $1 миллион бюджет менен баштадык. Тасма президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылууда, дейт Төлөбеков. Бакай атанын ролун Темирлан Смамбеков, Жакыпты Эшенкул Барпиев, Канекейди Альбина Имашева, Чыйырдыны Калича Сейдалиева ойноп жатат. Ал эми Семетейдин ролунда кастинг жыйынтыктала элек. Продюсер башкы каармандын чоңойгон кези тартылганга чейин ал тандалып бүтөөрүн белгиледи. Режиссерлор Дархан Кожохан, Эгемберди Бекполиев, сценарийин жазган жана продюсер Өмүрзак Төлөбеков, башкы оператор Айбек Жаңгазиев, креативдүү продюсер Нурлан Мамакеев, аткаруучу продюсер Жолдошбек Жанжигит, койгон сүрөтчү Садыр Сагынбаев.